Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum hurmatly görüşçüler. Bugün biz İslamdağı eneni kadırla degen temaga kayrılıp ketetkenbiz inşallah. Elbette İslam dininde her bir adamdın jaşosunda bir adam var. Anın ordu aybay çoğun, anın tasir aybay çoğun. Bul ene. İslam dininde ata enege aybay çoğun bakı köngül burulgan. Allah Taala'nın Kur'an-ı Kerim'inde dağı var, Peygamber Aleyhisselam'ın hadisinde dağı köp toktolup ketken. Oşoların birinde İsra suresinin 23. ayetinde Allah Taala aytat: Estağfurullah billah ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsana imma yablughana 'indakel kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ve la tanharhuma ve qul lahumā qawlan kerima. Allah Taala buyruk berdi deyt, jolsa çeşti deyt. Anan kebir sahabalar okugan eken vavassa dep turup nasihat kıldı dep. Allah Taalaga hiç bir nerseni şerik kılvagıla, şirk kılvagıla dep Allah Taala buyruk berdi deyt. Uşul buyruktu aytkandan kийин Allah Taala ata-эне тууралуу токтолуп кетип атат. Вал бил валидайни ихсанан. Ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла деп. Демек ушул жерден биз түшүнүп атабыз, Allah Taalaga биз ширк кылбайбыз, күнөө кылбайбыз. Андан кийин эле Allah Taala бизге буйрук берип атат, ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла. Алар жашы картайып калган кезде өкө тең барбы, же бирөөсү барбы, тирүү болсо ошолорго жакшы мамиле кылгыла. Фала тaqul lahumā uff. Керек болсо уф деген дагы эки тамгадан турган сөздү дагы айтпагыла. Аларды ренжитпегиле. Аларга ушундай жаман сөз айтпагыла. Вала танхархума. Аларга жаман сүйлөбөгүлө, кыйкырбагыла деп Allah Taala бизге буйрук берип атат. Ва кул лахума кавлан карим. Аларга жакшы сөздөрүңөрдү айткыла, мээримиңерди төкүлө деп Allah Taala буйрук берди. Демек, жашообузда ар бир инсан ата-энесине, айрыкча энесине жакшы мамиле жасаш керек. Буга бизге дагы үлгү кимдер? Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху күндөрдүн бир күнү өзүнүн адаты бар эле, сүннөтү бар эле, күндө базарды, көчөнү булар кыдырат эле. Анан көчөнү, базарды кыдырат эле, элдин абалы кандай, эл кандай жашап атат, соданы кандай кылып атышат, ачкалар барбы, жетим жесирлер кандай жашап атат, ошондон кабар алат эле. Ошентип Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху күндөрдүн бир күнү кечинде кыдырат дагы, анан бир чарчап бара жатып чарчап калат дагы, анан бир жерге үйдүн бурчуна отуруп калат. Албетте ал кездеги үйлөрдүн дубалдары чоң болгон эмес, кичине болгон, үйдүн ичиндеги сөздү угуп калат. Ал жерде үйдүн ичинде энеси менен кызы сүйлөшүп атат дейт. Энеси кызына айтып атат: "Кызым, эртең мененки сата турган сүтүбүзгө судан кошуп кой" деп атат. Ошол күнү Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху буйрук берген, сүтүңөргө су кошпогула, аралаштырбагыла деп туруп буйрук берген. Ошол сөздү энеси сүткө су кош деп туруп энеси айтса, кызы энесине жооп берип атат: "Менин апакем, биз андай ишке барбайлы." Эмне үчүн десе, бүгүн Амирул Муминин, момундардын башчысы Умар радиаллаху анху бизге ушунда буйрук берди, сүткө су кошпогула деп туруп. Десе, энеси айтат кызына: "Кызым, азыр сенин падышаң уктуп атат." Каяктан билмек дегенде, ошондо кыз айткан экен: "Менин падышам Умар радиаллаху анху уктуп аткан менен анын Кудайы көрүп турат, Кудайы билип турат" деген экен. Ушу сөздөрдү укканда Умар радиаллаху анху аябай таасирленет. Анан кетет, эртеси ошол үйдү издетип туруп, ошо кызды таптырат. Себеби бул кыз таква, Кудайдан корккон, ушундай жакшы инсан болот. Ошо кызды таптырат дагы Умар радиаллаху анху өзүнүн уулдары бири Асым деген уулуна никелеп үйлөндүрөт. Ошондон ошол Асым менен ушул таква, салиха кыздан Лейла деген кыз төрөлөт. Ошо Лейла деген кызды булар кийин чоңойгондо Египтин губернатору Абдулазиз деген адам болгон, ошого никелеп беришет. Ошол Абдулазизден төрөлгөн бала ошо таквачылыгы, таква аялдын балдарынан Умар ибн Абдулазиз деген халифа төрөлгөн. Демек, Умар ибн Абдулазиз ушундай халифа болгон,
ислам дининде өзү болгону 4 халифа, Хулафай Рашидин болсо, улуу халифалар болсо, ошонун 5-чиси Умар ибн Абдул-Азиз дейт. Аралыктарында бирок алардын аралыктында 4 халифадан кийин дагы 7-8 халифа бар. Бирок буларды 5-чи халифа деп Умар ибн Абдул-Азизди көп алымдарыбыз, көп тарыхчылар кошот. Эмне үчүн? Бул өзүнүн халифатчылыгы болгону 2 жыл 5 ай башкарган, бирок ошо 2 жыл 5 айдын ичинде ушундай адилеттүүлүк менен, ушундай чынчылдык менен, ихлас менен башкарган. Ошо халифатчылыкта кадимкидей зекет берейин десе, садака берейин десе, ошондой кембагалдар, муктаж адамдар калбай калган дейт. Ошо халифатчылыкта ушундай зулумдуктар болуп аткан болсо, ошолорду бул адам токтоткон. Демек, адилеттүүлүк менен башкарган 2,5 жылдын ичинде ушундай чоң көп ийгиликтерге жетишкен. Демек, Умар ибн Абдул-Азиз өзү канчанчы 11-12 халифа болсо дагы, бирок ошол Хулафай Рашидиндерге окшоп, 4 халифага окшоп, Абу Бакр Сыдык, Умар радиаллаху анху, Усман, Али радиаллаху анхум ушу халифаларга окшоп адилеттүүлүктү орноткон үчүн буну 5-чи халифа деп аташат экен. Ошол сыяктуу дагы ислам динибизде ата-эненин орду аябай чоң, эненин орду чоң. Эне боюнда баласы болгондо, ушул бала курсагында чоңоюп баштаганда өзүнө оорулук келет экен, оорчулук келет экен. Себеби кадимкидей жүк кошулуп атат. Бирок 1 ай өтөт, 2 ай өтөт, бала чоңоюп атат. Эне кыйналган сайын бирок ошончолук сүйүнөт экен. Ошончолук сүйүнөт экен. Анан бала 8 ай, 9 айга жетип туруп эненин курсагында тепсе, ооруйт, курсак ооруйт, бирок эне ошого дагы кубанат экен. Өзүнө ушундай бир малал келип атса дагы эне аябай сүйүнөт экен, ошого курсант болот экен. Ошого кийин бала төрөлгөндөн кийин балага эне ушундай мээрим берет экен дагы, мээриминин ордуна, сүйүүсүнүн ордуна мисалы бир адамга сен бир жакшылык кылсаң, ал адам сенден жакшылык күтүшү мүмкүн кайра. Бирок эне өзүнүн берген мээримине, өзүнүн сүйүүсүнө ордуна бир дагы мындай бир нерсени сурабайт экен. Ошол сыяктуу эгерде энелерибиз биз кыздарыбызды жакшы тарбияласак, ошол жана айтылгандай таква кыздарга окшоп, сахабалардын кыздарына окшоп биз тарбияласак, ошол элден, ошол коомдон жакшы кийин чоң муун, бир жакшы муун пайда болот экен. Эгерде эне жакшы тарбия бербесе, эне баягы динге бекем болбосо, балким бир коомдор дагы жок болуп кетет экен. Себеби бул эне ошого себепчи болот экен. Ислам динибизде дагы бир Рабия деген адам болгон, бул чоң алым болгон. Бунун окуясы ушундай болот. Бунун аты Фарух деген, аябай ислам динине кызмат кылган, чоң көп жихадтарга барган. Өзү Рабия радиаллаху анху өзү шакирттеринен болот. Анан ошо Фарух деген адам келет, үйлөнгөндөн кийин көп убакыт өтпөстөн бул адам ошо Алланын ыраазылыгын табам деп жихадка чыгып кетет. Ошол кезде жихадтар болуп турган кез болот дагы. Бул адам жихадка чыгып кеткенден кийин ошол жихадтан шейит болуп келбей калат. Энесинде, ошо аялында, курсагында баласы бар эле. Анан болгону 30 000 дирхам акча таштаган экен. Аялы бул эне жолдошу келбей калгандан кийин, шейит болуп кеткенден кийин эмне кылат? Ошол таштаган акчаны өзүнүн жашоосуна жумшаса болот эле? Жок, бул эне эмне кылат? Бул эне ошол жанакы төрөлгөн баласы төрөлөт. Баласы төрөлгөндөн кийин ошо болгон акчасыны ийилимине сарптайт. Ийилимине сарптайт дагы, чындап эле көп убакыт өтпөй эле ошо бала чоңоюп 20 жашка жетпей эле ошол жерде айтышат, бир жаш бала сабак берип аткан болот дагы, ошо жаш балага келип туруп баары курчашат, курчап караса, ошол жанакы эне болгон акчасыны өзүнүн жашоосу эмес, ошо баланын ийилимине жумшаган экен. Демек, урматтуу жамаат, биз өзүбүздүн кыздарыбызга, эжелерибизге, айрыкча энелерибизге жакшы мамиле кылайлы. Аллах таалам кармаган орозолорубузду кабыл кылган болсун. Аллах таалам ушу берекелүү айда жалаң гана жакшылыктарды насип кылган болсун.